Вашингтонда Жапаров менен Трамптын жолугушуусу өттү. Президент Садыр Жапаров АКШга иш сапары алкагында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп менен сүйлөшүү өткөрдү. Президенттин маалымат кызматы жолугушууда кызматташуунун актуалдуу маселелери жана Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы өнөктөштүктү, анын ичинде саясий чөйрө, финансылык технологиялар жана жасалма интеллект жаатында кызматташууну бекемдөө жолдору талкууланды. Кыргызстан башка мамлекеттерден айырмаланып, мунай жана газ запастарына ээ эмес экендигин айткан мамлекет башчы өлкөнүн башкы байлыгы билимдүү жаштар экендигин баса белгиледи. Алардын көбү IT чөйрөсүн активдүү өздөштүрүп жатышат. Садыр Жапаров ошондой эле каржы технологиялары жаатындагы кызматташтыкка көңүл буруп, АКШнын президенти Дональд Трамп кабыл алган дүйнөдөгү эң алдыңкы жана прогрессивдүү мыйзамдардын бири болуп эсептелген стейблкоиндерди жөнгө салуучу Genius Act мыйзамын белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясы 34 жарандын шайлоого катышуу арызын четке какты. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышууга катышуу ниетин билдирген 34 жарандын арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, алардын айрымдары шайлоо күрөсүн толук төкпөй, шайлоо фондун мыйзам талап кылган мөөнөткө чейин түзүүгө жетише алышкан эмес. Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкерлерди көрсөтүүнүн мөөнөтү 30 октябрь саат 18:00 аяктаган. Жалпысынан 589 адам шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз беришкен. Алардын 365 эркек, ал эми 224 аял. Борбордук шайлоо комиссиясы Кудурет Тайчабаровду талапкер катары каттоодон баш тартты. БШК жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин көрсөткөн Кудурет Тайчабаровдун арызын четке какты. Бул тууралуу Боршайкомдун 6 ноябрда кечинде өткөн жыйынында белгилүү болду. Ички иштер министрлигинен Тайчабаров уюшкан кылмыштуу топтун лидери болгон Камчы Көлбаев менен байланышы бар деген маалымат түшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясы Кудурет Тайчабаров 2021-жылы Буландер пабда Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен сүрөткө түшкөн, муну өзү тастыктаганын билдирди. Тайчабаров Камчы Көлбаевга мамлекеттик маселени чечүү үчүн жардам сурап кайрылганын айтты. Белгилей кетсек, уюшкан кылмыштуу топко байланышы бар деген жүйө менен дагы бир катар адамдарды Борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары каттоодон баш тарткан. Буга байланыштуу Кудурет Тайчабаров Facebook баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып, БШКнын талапкер катары каттабай койгону боюнча үн катты. Анда ал өлкө бийлигинин министр депутаттары жана Садыр Жапаровду Көлбаевдин жардамын алган деп айыптады. Биз да ОПГнын мүчөсү. Мына мен билем, Октябрь революциясында ошол ОПГнын балдары митингге чыгып колдоп эме кылып турушкан. Мондай алынган бийликти коргоп турушкан. Анда президентибиз деле ОПГнын мүчөсү экен да. Президентибиз өзү интервьюсунда айтып атат да. Мен Камчы Көлбаевди чакырып сүйлөштүм деп. Жөн отур, саясатка аралаштырба, аралашпа деп. Ошол сүйлөшүү жүргүзгөн анда президентибиз ким? ОПГнын мүчөсү болуп калабы? Диплому жасалма делип мандатынан ажыратылган Оразайым Нарматова талапкер болуп катталды. 2022-жылы дипломчурунан улам жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыратылган Оразайым Нарматованы БШК мөөнөтүнөн мурда өтө турчу парламенттик шайлоого талапкер кылып расмий каттады. Нарматова бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына билдирүү жазып түшүндүрмө берди. Мага козголгон кылмыш иши токтотулган, ал боюнча активдүү тергөө же процессуалдык аракеттер жүргүзүлбөйлү. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37-беренесине жана шайлоолор жөнүндө конституциялык мыйзамдын 3-беренесине ылайык ар бир жаран шайлоонуу укугуна ээ. Шайлоого катышууга чектөөлөр айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурда гана каралган. Менин Нарматованын мындай өкүмү жок. Анткени Конституциянын 57-беренесине ылайык адам соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирмейинче күнөөсүз деп эсептелет. Менин шайлоого катышуума эч кандай юридикалык тоскоолдук жок. Мен 2019-жылы Москвадагы Чакан ишкерликтин Борбордук академиясы институтунун экономист-статистиги боюнча окууга тапшырып, аны 2023-жылы аяктаганмын. Эсиңиздерде болсо, 2013-жылы Москвадагы колледжди бухгалтер экономист-статистиги боюнча аяктаган элем. Келе жаткан жылы Москва технологиялык институтунун мамлекеттик башкаруу багытында менеджмент статистигинин ээси болом. Учурда акыркы курста окуп жатам. Ал эми жокко чыгарылган диплом Жамудагы филология факультетиндеги журналист статистиги боюнча болчу, деп жазды ал. Буга чейин соц тармактын колдонуучулары Нарматованын диплому жасалма болгондуктан кезинде мандаты алынганын эске салып, анын кантип кайра шайлоого катышып жатканын талкуулап жатышкан. Ошондой эле депутаттыкка талапкер соңку 5 жыл бою өлкөдө жашашы керек деген эреже боюнча да Нарматованын сыртта жүргөнүн айтышып, мыйзам баарына бирдей болобу деген суроону коюшууда. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы экс-депутат Шайлообек Атазовду соңку мезгилде Кыргызстанда болбогону үчүн талапкер катары каттоодон баш тарткан. Токмок шаарынын мэри 13 жылга эркинен ажыратылды.
Токмок шаарынын мурдагы мэри Максат Нусувалиев жана анын кол алдындагылар коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып, 12 жана 13 жылга эркинен ажыратылышты. Атап айтканда, Нусувалиев коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 13 жылга эркинен ажыратылды. Техникалык көзөмөл боюнча Адис үй мүлкүн конфискациялоо менен 11 жылга эркинен ажыратылды. Муниципалдык мүлк департаментинин башчысы ТОА, муниципалдык мүлк департаментинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин башчысы ИГЖ жана Ал-Кадыр Сантехсервис жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы КТЕ ар бири 12 жылдан үй мүлкүн конфискациялоо менен эркинен ажыратылышты. Эскерте кетсек, 2025 жылдын 24 июнунда Камчыбек Ташиев Токмокто Чүй облусунун жетекчилери менен жолугушуу учурунда мэр жана кол алдындагылар камакка алынган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекетке ири өлчөмдөгү зыян келтирүү боюнча иш козгогон. Иштей албасаңар жоопко тартыласыңар, Ташиев аткаминерлерге эскертти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик жетекчилерин эл үчүн иштөөгө чакырды. Аймактардагы ар бир жетекчи конкреттүү жыйынтыктарды көрсөтпөсө жоопко тартыларын эскертти. Бул тууралуу Ташиев балыкчыда иш болгон сапарында билдирген. Жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, ушул жерде мен кайрылып кетейин. Мына жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери, облустагы президент өкүлдөрү, мэрлер, акимдер, ар бириңер өзүңөрдүн участогуңарда ийгиликке жетпей турган болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Мен ачык эле айтайын. Жоопко тартыласыңар. Аким болсоң, ошол райондун территориясында жашаган эл үчүн кызмат кылыш керек. Элдин турмушун жакшыртуу үчүн кызмат кылыш керек. Жөн эле акиммин деп бул жерде 2 жыл отурдум, эми мени башка жумушка котор деп жана канча акимдер бар, ушинтип милдет кылгандары бар. Милдет кылбаш керек кылган ишиңерди. Ташиев аюунун негиздөөчүсүн сынга алды. Ошондой эле УКМК башчысы Ташиев аюунун негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримовду спирт ичимдиктерине болгон акциздик салыкты төлөбөй келген деп айыптады. Спирт ичимдиктерин, акциздик налогторун такыр мындай талаптанышкан да. Мына акыркы жылга чейин, биз келгенге чейин ошол налогтор 200 миллион сомго чейин түшүп калган. Жылына болгону спирт ичимдиктеринин акциздик налогунан болгону, урматтуу угандар, 200 миллион сом гана топтолуп калган. Акыры ошол көбөйтүп отуруп, бүгүнкү күндө ошол налогду толук бойдон калыбына келтирдик. Өзүбүз акциздик маркаларды чыгара баштадык. Бүгүнкү күндө 200 миллион топтолгон акциздик марка 30 миллиардка чейин чыгып атат. Мына каякта мамлекеттин акчысы. Мына мамлекеттин байлыгынын талаптан болгондугу. Ошол мамлекеттин налогторун талаптанып, бай болуп, мына Аю деген бир компания бар эле, билесиздер. Хозяин аты ким эле? Шаки эле. Шаки деген бар эле. Шаки деген бай чыккан. Олигарх чыккан. Кантип олигарх болду? Мамлекеттин акциздерин тоноп, налогду төлөбөстөн өзү акциз чыгарып, ошол чыгарган акциздердин баарын подделкадан чыгарып туруп, элди тоноп тоногон. Чексиз тарифин кабыл алган 3 кызматкерге чара көрүлдү. Энергетика министрлигинин электр энергиясынын чексиз тарифти сунуштоо маселесине байланыштуу расмий түшүндүрмө берди. Ага ылайык күз кыш мезгилинде электр энергиясын керектөөнү өзгөртпөстөн колдонууга чакырык жасоо демилгеси Кыргызстандын улуттук электр тармагы ачык акционердик коому тарабынан министрлик менен алдын ала макулдашпастан көтөрүлгөн. Бул маселе коомчулукта талкуу жараткан. Күн мурун Куэт ачык акционер коомунун директорлор кеңеши энергетика министрлигинин 2025 жылдын 4-ноябрындагы номер 084/96-40 катын карап чыгып, Куэт ачык акционердик коомунун башкы дирекциясынын төмөнкү мүчөлөрүнө чара көрүү буйругун чыгарды. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору Сыдыгалиевге сөгүш. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директорунун коммерциялык иштер боюнча орун басары Уларбек Дүйшөв уулуна сөгүш. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционер коомунун электр энергиясын сатуу башкармалыгынын башчысы Орозбаев кызматынан бошотулду. Асман шаары курула баштаганы тууралуу видео соц тармакка тарады. Социалдык тармакта Асман шаарынын курулушу башталганы тууралуу видео пайда болду. Тасмада курулуш аянтчасында жүк ташуучу унаалар иштеп жатканын көрүүгө болот. Видео качан тартылганы азырынча белгисиз. Друзья, добрый вечер. Ну все, город Осман начали строить. Сегодня проезжала мимо. И, конечно,
С одной стороны, здорово, будет новый город, новая жизнь для наших детей, для наших внуков. Хочу сказать, что будем следить, как обновится берег Сыпуля.